өлөгө болгон орду эң чоң эле балдары, уулдары, кыздары неме болсо эми атасынын чызынан чыкпайт эле. Бардыгы балдары мындай башка балдардай болбой, ичпей неме болбой, жакшы тарбия берет эле. Атасынан бей жооп, бир чакы иш кылбайт эле балдар. Эми ошондой эле эми ажал экен, эртерээк кетип калды. Эми күн көрөрдө кетти. Атакка ээ болгон кишинин кызы болгонума биринчи сыймыктанып атам. Анан азыр атам жөнүндө сөз болгондо сөзсүз толкунданамын. Атам бизден комузду чыгарышка аябай аракет кылды. Ошону каалады. Бизди комуз черткенге аябай үндөдү. Биз чертейин десе комуздун комузу, устаттын устаты бар эле. Бирок баягы атам айтмакчы, табигат берген талант, манжалары өз таап алган талант бизде жок болду. Бирок мен ойлойм, кийинки муундардан бир болбосо биринде баягы канда кенде болгондон кийин чыгаттыр деген үмүттөмүн. Оба. Жогоруда айтылгандай, керемет өнөрү менен комуз күйлөрүнүн касиеттүү сырларын ача билген залкар комузчу Болуш Мадазимовдун бир учурда чыгармачылык концертинде элибиздин чыган уулдары Камбаралы Бобулов менен Бекмамат Осмоновдун атактуу инсанга 6 ооз сүйлөгөн сөздөрүнө кулак төшөйлү. Siz bugün birinci yolu eldik Akboz atına mindiniz. Akboz atınız külük bolsun, jorga bolsun, tınbasın. Oşonu minip siz komuzunuzu çertip, Begastan çertip, başka güller çertip jüreveriңiz. Günün başı Kambarganda bizden bayağı Kırgız elinde tündükte Kambargan dep çertet. Bizim tüştük Kırgızstanda mınavu Tajikistan'dan Cergetal, Orgontöbe oblasti, anaşondayla Nurgap, bu yağı Alaykut, yağı Leylek, Özbekistan'ın bu Kokon, Kırgız, Kıpçak elinde bardığında şol günün başı Begarstan'dan başlagan. Oşol Kambargan menen Begarstan ökönün hukuku birbirday beraber. Bu 10 buroda çertilet, Kambargan sol buroda çertilet. Ben oşo Begarstan çert vereyim hemen. Биздин Алатоону айланып учкан бүркүттүн шаңшыганы, улардын ышкырганы бар. Меккеге барганда улуу тоону көргөн барбы, улардын үнүн уккан барбы деп сурайт экен. Эгер андай деп сураса, мен ашыра айтпайын, мен ушул Болуш абамын күйсүн укканда шундай өзүмдө ой келет да, Болуш абанын аткарган комузунун күйсүн уккан бар экен деп сураш керекти. Бул кишинин өрүктөн чапкан как комузу менен өзү черткен комуздун так добушу биздин көкүрөгүбүзгө улуттук чоң салым кошкон, патриоттукка, адамгерчиликке тарбиялаган деп дагы бир жолу кайталаймын. Ал ömür boyu айылда жашады, айылда элетте жашады. Ошого карабастан ушул комуз өнөрүн бийик деңгээлге көтөрдү.
Чындыгын айтканда бул 20 кылымдын гигант комузчуларынын бири деп айтсам мен жаңылышпайм. Биздин фонддо bir 30'a жақын өзінің атқарған күйлері бар. Залқардығы ушул бұл киши жеке улуу комузчу эмес, өтө улуу инсан. Мыкты табият, таланты, Кудай берген талантын барктаган киши болгон. Ömrünün akırkı bir yılga yaşosuna kalganda sol ekөөбүз чыгармачылык топ менен Папан жайлоосуна өзүнүн туулган жерине алып барды жарамак. Анан ошол жерде бул жерде балалык өткөн жерлерди, жайлоолорду көрсөтүп, өмүр баянын айтып, ошол жерде эл чогулуп, ошол жерде байбичеси отуруп, комузду күүлөрүнүн сырларын айтып берип, комуздун кылына, ар бир кылы, комуздун ар бир кылына деген маани берип, ошону кандай жасаш керек, кандай дегендей ушундай бир өзүнүн талантына, чыгармачылыгына өтө маани берип, баягы мен ушундай залкар болуп, ушундай деңгээлге жетип калдым деп бир күнү кайра кое тур, кайра чертейин, кайра деп, кайра бирөөлөр күйлөп, ар бир чыгармага ушунчалык маани берип аткарган киши. Ушу эски күйлөрдү, элдик күйлөрдү şu özünün gücü menen, özünün demilgesi menen, özünün janağı bilermandığı menen kebir güylördün yetişpegen jaktarın, el arasında unutup kalgan jaktarın, oşol güylördün tereң mazmunların çeşmelep bergen kişi olacak. Kıyaldanıp kız gelinlerge jagımdуу olup, Oltuğunарды şamaldap çertmesiңер да қолы çertkенге окшойсуңар деп. Каразкөй деген күүсүн çertip атат дейт. Ең биринчиден убакытка өтө так адам эле да. Ушу чакырган убагында бизди эгер кеч калып кала турган болсоң, мына ушундай бир карап койгондо эле биздин жаныбыз чыгып кетчү ошондо эле. Залкар күйлөрдү залкар адамдар чертет. Бул кишинин кыргызга калтырып кеткен күйлөрүнү изилдөө али алдыда турат. Өтө бир жакшы касиети көрөгөчтү бар эле. Ушул иштей турган балдарды, иштей турган кыздарды колунан тартып, алдыга сүйрөп, ар дайым ушул даңгыр жолу ачып бергенге көп аракеттерин жасачу да. Курманжандатка сапкоз деп коет эле ал кезде. Ушул айылда зап кылып эле канчалаган клубтарга барып, бирок ушу Болуш акеникиндей таза, табит, тап таза ушундай күзгүдөй жаркырап турган. Анан бардык скамейкалар ордунда турган, анан баягы терезеге илинген жанакы пардаларына чейин, занавеска пардаларына чейин ушундай тыкан болгон клубту мен ошо Болуш акенин клубунан көргөмүн да. Анан дагы бир касиети, сонун касиети бар. Концерт башынан баштап аягына бүткөнгө чейин ал киши ошол жерден кетпей, тартипке тырык-тыкыр көз салып турчу да. Мынандай маданиятты сүйгөн, маданиятка жүрөгүн төшөгөн адамдар ошол кезде деле аз болчу, азыркы күндө деле аз деп айта аламын да.
bir gana el batırı olmay kaldı. Bırak ama çınında önerdin batırı bolçu. Hani bizim oyunumuz karışımız gerek. Boluşakanın başka komşulardan şu ayırması, bunun çoğun emgegi, bu janağı tüştüktün güylerin, tüştüktün ovondorin, güyük aylandırıp, tüştüktün güylerin iştep çıkıp, ağa kayra ekinci ömür verip, janağı zalkar güylerдің katarına koşup koygandığı oldu da. Komuz düğünesi, güy düğünesindekilerdi biz ekiге bölsek болады da, бұл баяғы нұқыра, баяғы eski babalardan muras қалған güyünü баяғы құйма құлақтық менен құлағына сіңіріп алып, жан дүниесіне сіңіріп алып, ошоны қайрадан елге нотаны білбей тұрып, қағазға ошо нотаны түшірбей тұрып, берген муын ошол Болушова акыркы баяғы туындысы да ең акыркысы Болушова менен ошол күйүнү жан дүниесине сиңирип алып, эч кандай баягы нотасы кагазга түшүрбөстөн туруп, элге кайра ошону кошул ташыл кылып көбөйтүп берген муун Болушовадан токтойт да. Бул башка залкарларда кийинкилер болсо бир сабаттуу профессионализмди ошол нота аркылуу билгендер. Ал эми Болушованын өзгөчөлүгү ошол эки муунун ортосунда көпүрө болгондугу. Анан ушул көп эле кийинки өзүнөн кийинки чыккан улуу комузчулардын бардыгын Болушованын насаатын алып, ошонун ой пикир аркылуу, ошонун бир насааттар аркылуу гана өсүп жетилгендигин кийинки муундагылар бардыгы мойнуна алат. Нурагова кезинде бул чоң аткаруучу эле да, ырларды укмуш аткарат. Ошондо Болушова ушул кишиге мындан 20 жыл мурда, 30 жыл мурда мындай баа берген да. Нурак жеткен чоң комузчу, эмне кылатыр дап деген да, ушундай баа берген. Ал эми Самара эжени бул комузчу катарында жогору баалаган. Кийинки чыгып келаткан мына мисалы үчүн Роза Аманова, мына кыргыз эл артисти. Ушул кыз ошо жаш кезинде, сепелек кезинде келип, ушул Болушовадан таалим алып, ошондон баягы Акбакайды ойногон, күүлөрдү ойногон сырларын ушул жерде жумалап жүрүп үйрөнүп кеткенде мен ошого күбө болгон адаммын. Бул өзү эң кыйын актер болгон. Асылбек Эшмембетов, Мукоевтар менен чогуу жүрүп, анан бул комуз черткен болгон мурда деле. Анан бул намыстанып калып, мен ушулардан эмне үчүн кем чертишим мүмкүн тиги бу деп туруп, ошо актерлугунда аткарып, анан өзүнчө келип Чал деген комушчуларга чоң жанагы Рысбек Өзбек деген комушчуларды угуп тигинтип минтип жүрүп, мына күүнүн эң туу чокусуна жетти десек жаңылбайбыз, себеби бул кишинин иштеген күүлөрү өтө чоң. Niyazalыга окшоп, бул киши дагы куйма кулак киши экен. Мына өнөрүн баарыбыз көрүп атабыз. Мен Болушекеге бир оор ыр жазгам да. Актер эле болушпу, оркестр кылган комузду. 5 курдуу талант мен эткеч, Болуш залкар комузчу.
өзү бою кыскара киши болчу, мынау комузду кармаганда бою менен тең болуп калчу. Ана ошо комуздун мойнуна мындай жатып алып кулак төшөп, өзүнчө бир башкача образга кирип, ошол образын эл жактырат эле. Ошол образ мындайча айтканда душа менен чертип атат деп, жүрөк менен чертип атат деп ойлошот эле да. Ошо эметкен сайын ар бир үнгө көзүн ымдап, көзүн эмете коюп, жата калып, тура калып, ушундай кылып туруп образга кирип чертчү. Ошол образ башка комузчуларда сейрек кездешет. Мен канчалык аракет кылам, бирок жанагындай комузга тырмышып жата калып кете албаймын. Себеби биздин заман бөлөк болуп калган. Абдыкерим Мокоев ошондой кылып чертчү эле. Ошондой чоң комузчу болгон Залкар. Ошол Абдыкерим Мокоевдон тааним алган киши болуш экен. Коргоолдун жанагы Акбакайы. Акбакай бул обон. Обон бул өзү негизинен ашыктык ырларды, айтым күүлөргө кирет. Обон сыяктуу. Ошону обработкалап иштеп өзүнчө күүгө айлантырганда ошонун бир себепкери, ошонун баштоочусу, автору болуш экен болуп эсептелди. Чыгы кургай элек улуулар баштап, уңгулуу эли уланткан, мындай өнөр ээси кылымдарга кыргыз элибизде аңыз кеп болуп айтылып жүрөрү бышык.